Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Анда баарыбыз бүгүнкү сабакка көңүл буруп, окуу куралдарын даярдап, бүгүнкү өтүлүп жаткан сабактагы керектүү маалыматтарды жазып олтурабыз балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жердин ички түзүлүшү жана кабыктары. Сабактын максаты бүгүнкү сабагыбызда балдар жердин ички түзүлүшү жана кабыктары боюнча терең түшүнүк аласыңар. Жердин ички түзүлүшү жана кабыктары боюнча сүрөттөрдү тартуу жана терминдерди жазуу боюнча ой жүгүртүүңөр калыптанат. Мекенди сактоого жана жер энени коргоого сүйүүгө тарбияланасыңар. Балдар, биз жердин табияты жана кабыктары боюнча билебиз. Баарыбыз биргеликте кайталайбыз анда. Атмосфера, аба катмары, биосфера, тиричилик дүйнөсү, гидросфера, суу катмары, литосфера, жер катмары. Анда балдар, биз бүгүн литосфера боюнча, жердин ички түзүлүшү боюнча терең түшүнүк алабыз. Керектүү маалыматтарды жазып олтурабыз балдар. Жердин ички түзүлүшү. Жердин ички түзүлүшү жердин тереңдиги, эң негизинен алганда жердин тереңдигиндеги заттар газ, суюк жана катуу абалда болот. Литосфера жер кыртышынан мантия жана ядро 3 катмарынан турат. Катмарлар заттык түзүлүшү, касиеттери боюнча өз ара айырмаланышат. Жерди окуп үйрөнүү көптөгөн айырмачылыктарды жаратат. Бирок окумуштуулар жерди 10 километр тереңдикке чейин бургулап аны изилдешүүдө. Жер титирөө болгондо жасалма жардырууларда жерде ар түрдүү мүнөздөгү термелүүлөр болуп турат. Бул кыймылдар борборунан жердин үстүңкү бетине чейин майда суу толкундары сыяктуу таралат. Мындан сырткары, жердин ички түзүлүшүндөгү заттардын кысылууларынан термелүүлөрдүн ылдамдыгы ар түрдүү болот. Анда балдар, китептин 29 сүрөткө көңүл бөлүп, жердин ички түзүлүшү боюнча маалымат алып, окуп, көрүп сүрөттөрдү аныктайбыз. Жер кыртышы. Жер кыртышынын калыңдыгы 5 километрден 80 километрге чейин жетет. Мантия. Ал эми мантиянын калыңдыгы 2250 километрге жетет. Тышкы ядронун калыңдыгы 2250 километр, ал эми ички ядронун калыңдыгы 1300 километрге жетет. Балдар, силер бул сүрөттү дептериңерге тартасыңар. Биз айтып кеттик, жердин ички түзүлүшү 3кө бөлүнөт деп. Жер кыртышы, мантия жана ядро деп. Ядродон жер кыртышына чейинки аралык 2900 километрди түзөт. Анда балдар, жогорку айтылып жаткан терминдер боюнча дептериңерге жазып аласыңар. Литосфера. Литосфера грек тилинен которгондо литос – таш, сфера – шар дегенди билдирет. Жер кыртышынын жана мантиянын үстүңкү катмарынын камтыган жердин сырткы катуу кабыгы. Анын калыңдыгы 5 километрден 80 километрге жетет. Анда ар түрдүү тирүү организмдер жашоого мүмкүн. Андан кийин мантия жер кыртышы менен жердин ядросунун ортосунда жайгашкан. Литосферадан төмөн болуп 2250–3000 километрге чейин созулуп жатат. Мантиянын температурасы жогорку болгондуктан бул жерде заттар ээриген абалда болот. Мантия жогорку, ортоңку жана төмөнкү болуп 3кө бөлүнөт. Силер көрүп тургандай эле ядро боюнча айтабыз. Ядро жер кыртышынын жер планетасынын борбордук бөлүгүн ээлейт. Анын орточо радиусу 3500 километрге жакын. Ядро тышкы суюк ээриген элементтердин жана ички катуу абалдагы заттардан туруп 2ге бөлүнөт. Ядронун борбордук бөлүгүндө басым, тыгыздык өтө жогору болгондуктан анын температурасы 4000 Цельсий градуска жетет.
20-кылымдын 60-жылдарына чейин литосфера менен жердин кыртышын синоним катары калыптанып келген. Азыркы учурда окумуштуулар литосфера катмарларынын бирдей эмес экендигин далилдеген. Анын үстүнкү бети жер кыртышы деп аталат. 50 километр океандын таманындагы, 100 километр материктин астындагы жаткан бөлүктү Махоровичич катмары деп аташат. Бул бөлүккө 5 километрден 8 километрге чейин секундага чейинки ылдамдыктагы сейсмикалык толкундар болуп турат. Сейсмика. Сейсмолог грек тилинен жер титирөө, логос окуу, толкундары жер титирөөлөрдүн, жанар тоолордун аталышынан негизиндеги жер таркалуучу толкундар, жердеги таркалуучу толкундар деп аталат. Анда балдар, китептин 30-сүрөтүндөгү жердин ички түзүлүшү жана анын кабыктары, катмарлары боюнча маалымат алабыз. Жердин ички түзүлүшү: борборунда ички ядро жайгашкан, андан кийин сырткы ядро, төмөнкү мантия, ортоңку мантия, үстүңкү мантия, андан кийин кыртыш белгиленип турат. Силер көрүп тургандай эле бул ички түзүлүштү ар түрдүү түс менен боеп, шарттуу белгилерин жазып койгон. Силер көрүп тургандай, булардын баары жер катмарлары деп аталат. Анда балдар, биздин бүгүнкү сабакка түшүнгөн болсоңор, сабакты бышыктайбыз. Мен түшүндүм деп жооп бересиңер деп ойлойм. Биринчи суроо: жердин ички түзүлүшү кандай катмарлардан турат? Баарыбыз биргеликте ойлонуп жооп беребиз. Азаматсыңар, силер түшүндүңөр деп ойлойм бүгүнкү сабакты, бүгүнкү теманы. Жердин ички түзүлүшү 3 катмардан турат. Ядро, мантия, жер кыртышынан. Экинчи суроо: ядронун орточо радиусу канча километр? Баарыбыз ойлонобуз. Силер туура тапты деп ойлойм мен силерде. Туура эле 3500 километрде радиусу аралыкка созулуп турат. Ал эми үчүнчү: литосфера деген эмне? Литосфера деген бул грек тилинен которгондо литос таш, сфера шар. Негизинен алганда литосфера жер катмары же таш катмары деген маанини билдирет. Анда балдар, азаматсыңар, бүгүнкү сабакта жакшы түшүнүү менен үй тапшырманы толук аткара алышат деп ойлойм силерди. Үй тапшырма: биринчи, жердин ички түзүлүшү боюнча дептериңерге маалыматтарды жазасыңар. Экинчи, окуу китебинин 14 параграфындагы тема жердин ички түзүлүшү боюнча 29-30 сүрөттөрдү тартуу. Анда балдар, бүгүнкү сабакта көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.